Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Кыргыз өкмөтүнүн пресс борборунда социалдык стабилдүүлүктү, экономикалык туруктуулукту камсыздоо жана калктын кирешилерин колдоо боюнча өкмөттүн чаралары тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Бороонбек Кубатбек брифинги. Кубатбек Алиевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Пандемиянын кесепетинен жарандарыбыз экономиканын бардык тармактары жабыркап жатат. Өкмөттүн максималдуу аракеттери бүт бойдон коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө багытталууда. Бардык бийлик бутактары, президентибиз, президенттик аппарат, өкмөт, жалпы коомчулук, ыктыярчылар бүт республика боюнча болгон күч аракетти жумшап, медициналык максималдуу жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Рас акыркы күндөрү айыккан жарандарыбызды саны көбөйүп, жаңы чыккан учурлардын динамикасы азайып бараткандыгы жакшы көрүнүш. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча жаңы учурлардын 14 күндүк өсүү темпи Кыргызстанда 39,2%га төмөндөдү. Бирок бүгүнкү күндө оорунун экинчи толкуну болбой коет деп эч ким кепилдик бере албайт. Буну дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө кээ бир бизге чейин коронавирусту өткөн мамлекеттердин бүгүнкү күндөгү акыбалынан байкоого болот. Бизде да кайрадан эле ошол эгерде биз бардык санитардык гигиеналык нормаларды сактап, тиешелүү чараларды көрбөй турган болсок, кайрадан күчөп кетүү коркунучу дагы эле сакталууда. Акыбал бүгүн болсо дагы оор бойдон калууда. Өкмөт бүгүнкү күндө саламаттык сактоо системасын жакшыртуу менен бирге кыска убакыттын ичинде бардыгын ордуна коюу, экономиканы пандемия башталганга чейин экономика кандай иштеп келсе, аны ошол деңгээлге жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатат. Ошондуктан бүгүнкү брифингде ушул маселелер боюнча аткарылып жаткан иштер боюнча кыскача токтоло кетсем, жалпысынан өкмөт 2020-жылдын аягына чейин өзүнүн алдына бир нече багыттарды аныктады. Бул кыска убакытта биз аткаруучу маселелер. Бул ден соолукту коргоо жана адамдын өмүрүн сактоо маселеси биринчи орунда. Калктын социалдык аярлуу катмарын колдоо маселеси. Бул дайым жасалып келди, билесиздер. Бүгүн да биздин көңүлүбүздүн чордонунда турган маселе болуп эсептелинет. Билим берүү чөйрөсүнө окутуунун коопсуз формаларын киргизүү, анын ичине аралыктан окутуу. Ал үчүн 1-сентябрдан тарта студенттерибизге, окуучуларыбызга, мектеп жашына чейинки балдарыбызга пандемияга чейин кандай программа менен окуп иштеп жатса, ошондой эле шарттарда, же болбосо ошондой эле деңгээлде бүгүнкү күндүн талабына ылайыктуу шарттарды түзүү менен ошондой окууларды уюштуруп берүү, 1-сентябрдан баштап биз толук кандуу ушул окууларды уюштурушубуз керек. Шартка байланыштуу мүмкүн аралыктан окутуу маселелери турат. Буга да бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги даярдыктарды көрүүдө. Буюрса, мына брифингтерден угуп жатасыздар кандай иштер жасалып жаткандыгын. Кийинки маселе экономиканын туруктуулугун камсыз кылуу маселеси. Бизнес анын ичинде көбүрөөк жабыркаткан экономика тармактарын жана секторлорун колдоо сыяктуу иш-чараларды ишке ашырабыз деп биз максат кылып, ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү иштеп жатат. Ден соолукту коргоо жана адамдын өмүрүн сактоо боюнча биринчиден бүгүнкү күндө эшикте коронавирус каттап турган мезгил. Дүйнөлүк статистиканын аналитикасы айрым өлкөлөрдө эпид кырдаал бир топ жакшырып баратып эле кайрадан күч алып, ачактар чыгып кетип жатканын көрсөтүп жатат. Мисалы, Германияда Мелбурн шаарында 4 августтан тартып катуу карантин киргизилди. Германияда 211 миңден ашык адам вирус жуктуруп, анын ичинен 9150 адам каза болду деп статистикасын берип жатышат. Ошондуктан талаптардын баарын аткарып, оорунун күч алып кетишине каршы турууну колдон чыгарбашыбыз керек. Экинчиден, биз кыш мезгилинде мүмкүн болушунча даярданышыбыз керек. Анткени жаз-күз мезгилдеринде ар кандай оорулардын күч алуусу башталат. Курч, респиратордук вирустук инфекциялар, сасык тумоо сыяктуу оорулар күч алат. Коронавирус өнөкөт оорулардын баарын күчөтүп жиберерин
баарыбыз билдик. Кудай сактасын, экинчи толкун болуп кете турган болсо, ошондой болуп кете турган толкунга каршы турууга биз даярданышыбыз керек. Бул боюнча өкмөттүн бүгүнкү күнгө чейин да жасап жаткан иш чаралары маалыматтардан угуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө дагы ал иштерди биз күчөтүлгөн режимде, күчөтүлгөн тартипте ошолорду уюштуруп, аларды улантып жатабыз. Бул багыттагы негизги бүгүнкү күндөгү проблемалар маселелердин бири бул медициналык кадрлар менен камсыздоо маселеси турат. Буга да катуу көңүл бурулуп жатат. Ал үчүн резервтерди түзүү, кыска курстардан окутуу, кайра даярдоодон өткөрүү, лаборанттар менен камсыздоо маселелери турат. Атайын саламаттык сактоо министрлигинин алдыгында квалификацияны жогорулатуу жана кайрадан даярдоодон өткөрүү борбору бар. Анын базасында мына бир нече айдан бери ушул кадрларды кайрадан даярдап чыгарып, ошол коронавирусту дарылоого, ошол багытта иштөөгө, башка багыттагы, башка адистикте иштеп жатышкан жогорку деңгээлдеги врачтарды, орто деңгээлдеги медициналык кызматкерлерди, бардык деңгээлдеги медицина кызматкерлерин кайрадан окутуп үйрөтүү маселелерин азыр иштеп жатабыз. Биз жакында штабтын отурумунда да ушул боюнча ошол борбордун башчысынын пландарын, анын бүгүнкү күндө жасалып жаткан иштери боюнча дагы угууларды өткөрдүк, тапшырмалар берилди. Эң негизги маселелердин бири мына биздин көпчүлүк айыл жерлердеги бүгүнкү күндөгү медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги. Бул маселеге абдан катуу көңүл буруп, азыркы мезгилде ошол айыл жерлеринде же болбосо областтарда медициналык билими бар, бирок бүгүнкү күндө медицина тармагында иштебей жаткан биздин жарандарыбызды дагы ишке тартуу, керек болсо кыска контракттык мезгилде иш менен камсыздоо, ошол сыяктуу андан сырткары ошо региондорго чейин онлайн режимди колдонуп, тиешелүү башка шарттардын баардыгын колдонуу менен ошол курстардан өткөрүп, медициналык кызматкерлердин санын көбөйтүп, даярдоо боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары менчиктин түрүнө карабастан медициналык жардам көрсөтүү боюнча көндүмдөргө ээ болгондорго мүмкүнчүлүктөр берилет. Баарына бирдей шарттар түзүлөт. Мындай эпидемиологиялык маалда жеке менчик клиникаларга, жеке лабораторияларга, жеке рентген компьютердик томографиялардын иштешине, алардын бул вирус менен күрөшүүгө биз менен чогуу иштешине уруксат буга чейин дагы берилген. Бул шарттарды биз bunun үстүндө жакшыртып, аларга толук кандуу укуктарды берип, тиешелине жараша кимдин ошого медициналык жабдыктары бар, лабораториялар, же болбосо башка клиникалардын иштешине биз шарттарды ылайыкташтырып жатабыз. Ал үчүн 1-сентябрга карата укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча документтердин пакети даярдалып жатат. Буюрса биз 1-сентябрдан баштап булардын бардыгын жогорку кеңешке киргизип, тиешелүү укуктук ченемдик актыларды кабыл алууга шарт түзөбүз. Кийинкиси Бишкектеги мурдагы Ганси деп аталган авиабаза, азыр Семетей деп аталат, аскердик тала госпитали. Буга чейин обсервация катары иштеп келген билесиздер башында. Андан кийин учурдун талабына ылайык бүгүнкү күндө ал жерде толук жабдылган, толук кандуу шарттары менен 1300 орундуу жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасын түзгөнгө жетиштик. Бүгүнкү күндө ал жерде 1300 орундун 50 орunu реанимация бөлүмдөрү ачылды. Бул жерде реанимация бөлүмүндө дагы толук медициналык жабдуулар менен тиешелүү керегине жараша жабдылып, бүгүнкү күндө акыркы 1,5-2 айдын ичинде ошол жерде бир топ биздин жарандарыбызды дарыланып чыгышына шарт түзүлдү. Биз ойлойбуз, бул буюрса бул борборду, Семетей борборун инфекцияга каршы багытында бардык мезгилдерде иштей турган медициналык борбор катары даярдап атабыз. Бул жерде мындан сырткары азыр иш жүргүзүлүп жатат. Клиникалык лабораториянын түрлөрүнүн бардыгын ошол жерге ачуу иштери азыр жүргүзүлүп жатат. Жабдыктар менен тиешелүү жабдылат. Буюрса ал жерде өзүнчө шаардын сыртында турган инфекциялык ооруларга, жугуштуу ооруларга каршы иштей турган ушундай чоң 1300 орундуу борбор түзүлөт деп ойлойбуз. Ал боюнча бүгүнкү күндө тиешелүү иш чаралар
жүргүзүлүп жатат. Жакынкы аралыкта бул толук кандуу ошондой шарт өтөт. Азыркы мезгилде атайын тапшырма менен саламаттык сактоо министрлиги иштеп жатат. Штаттарын түзүп, негизги ошол жердеги башкы врачтан баштап керектүү тиешелүү иштей турган ишчилердин баардыгы фамилиясы такталган, даяр, ошол күзгө карата ошол жерде ар бир врачтын, ар бир медициналык кызматкердин иш орду бүт баардыгы менен такталган, ушундай даярдыкта боло турган ушундай борбор болуп түзүлөт. Аймактарга ооруканаларды оңдоо жана жаңы салуу маселеси боюнча, бул боюнча кабарыңыздар бар. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин биз 9 деп айтканбыз. 9 оорукана боло турган болсо, анын бүгүнкү күндө биздин пландар өзгөрүп 3 оорукана жаңы салынып жатат. Бул Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы инфекциялык оорукана жаңы. Андан кийин Нарын шаарындагы биз буга чейин профилин өзгөртүп, кайсы бир имаратты жасайбыз дегенбиз, бирок бүгүнкү күндө чечим кабыл алынып, инфекциялык больницанын ичине дагы 70 орунду жаңы корпус түшө турган болду. Ал жерде буюрса 3-чү жаңы салынган ушул оорукана болуп эсептелинет. Андан сырткары 6 региондо, Нарындан сырткары башка 6 областта 6 ушундай профилдери өзгөргөн инфекциялык ооруканалар ачылат. Бул боюнча бүгүнкү күндө толук кандуу иш-чаралар аткарылып жатат, курулуштар жүрүп жатат. Жакын күндөрү биз штабтын чечими менен бердик. Биздин жарандарыбыз баардыгы бул ооруканаларда жүргүзүп жаткан иштер боюнча байма-бай ушундай маалыматты алып турганга жетишебиз. Андан сырткары биз кошумча дагы акча каражатын бөлүү менен 2 оорукананы дагы кошо бүтүрүү менен, ошол менен биз 11 оорукананы Кудай буюрса мына күзгө бүтүрөлү деп жатабыз. Бул сентябрь айында Кудай буюрса ишке кириш керек биздин планыбыз менен. Бул кошумча дагы Чолпон Ата шаарындагы 60 орунду ошол инфекциялык оорукана, андан сырткары мына Көкжаңгак шаарында дагы мурун башталып токтоп калган экен, ошол оорукананы дагы толук кандуу бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бул жерде дагы 60 орунду ушундай оорукана ачылат. Экинчи маселе, ушул ооруканаларга керектүү мед жабдууларды алып берүү үчүн бюджеттен 349 миллион акча каражаты бөлүндү. Бул жерде азыркы ачылган ооруканалардын баардыгы бүгүнкү шарттын талабына ылайык керектүү медициналык жабдуулар менен жабдылат. Бүгүнкү күндөгү берилген тапшырмага ылайык тиешелүү биздин мамлекеттик структуралар иш жүргүзүп жатышат, сатып алуу иштерин азыр даярдашып, Кудай буюрса ушул имараттардын оңдолуп, түзөлүп, салынып бүткөн убагына биз ал жерге баардык медициналык жабдуулар менен жабдууга жетишибиз керек. Ушунун үстүнөн катуу көзөмөлдүн алдында иш жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары ошол ачылган биздин жаңы ооруканалардын баардыгын тиешелүү медициналык кызматкерлер менен камсыздоо боюнча дагы иш-чараны тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө ал боюнча дагы иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей, мына бүгүнкү күндөгү шартка байланыштуу экономиканын кээ бир тармактарын иштерин өзгөртүү, же болбосо биздин кээ бир мындай ишкерлерибиз өзүнүн буга чейинки иштеп жаткан ишканаларын башка профилге өткөрүү менен ушул медициналык жабдууларды чыгаруу маселелери дагы колго алына баштады. Айта кетсек, мындан мурун кабарыңыздар бар, айтканыбыз Ош шаарындагы машина куруу жаңы ачылган заводдо ошол жерде ишканада ИВЛ аппаратын куруу маселеси мына бүгүнкү күндө испытанияда турат, ошол эксперименталдык. Кудай буюрса, мен ойлойм, баардык талаптарга жооп бере тургандай ошол испытаниядан өткөрүп, анан биз ал жерде толук кандуу, баягы талапка ылайыктуу, бүгүнкү күндүн заманына ылайыктуу ИВЛ аппараттарын чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары дагы бир маселе, мына Дастан заводунун ишканасында бүгүнкү күндө аппарат Боброва деп коет. Ошондой бир медицинада колдонуучу аппарат бар экен. Бул жанагы борборлоштурулган кычкылтекти киргизүү жүргүзгөндө ошонун кычкылтектин басымын ошону туура берүү сыяктуу ушундай баягы ченеп турган атайын ушундай аппарат болот экен, аппарат Боброва деген. Ошол аппаратты дагы чыгарууну Дастан ишканасы бүгүнкү күндө колго алды.
Андан сырткары азыркы мезгилде биз тапшырма бердик экономика министрлигине, башка тиешелүү мамлекеттик органдарга, башка да биздин башка ишканаларды бүгүнкү күндөгү талапка ылайыктуу ушул керектүү дагы медициналык жабдууларды чыгаруу шартына өткөрүү боюнча бул кийинки биздин тапшырмабыз. Бул мына кыш мезгили келе жатат. Ошондо ал жердеги эшик терезелер жабылып, палатадагы воздух же болбосо аба ырайын алмаштыруу маселеси турат. Эскилиги жетип, бүгүнкү күндө биздин ооруканалардагы ошол аба алмаштыруу маселеси абдан оор болуп калыптыр. Оору билесиздер, вирустук оору, ошондуктан вирусту тазалап сыртка чыгарып, палатанын ичин баягы таза аба менен камсыздап туруу үчүн атайын ошондо увлажнитель, анан кийин рециркулятор деген аппараттар болот экен. Ошолорду дагы биздин ушул өзүбүздүн ата мекендик ишканаларда чыгаруу боюнча тапшырмалар берилип, азыр анын үстүндө иштеп жатышат. Ал эми башка жабдуулар боюнча мына бет каптарды чыгаруу, бет каптын түрлөрүн чыгаруу боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10 ишкана иштеп жатат. Ар түрдүү бет каптын түрлөрү чыгып жатат бул жерде. 2 слойлуу, 3 слойлуу, 4 слойлуу, анан башка респиратор сыяктуу бет каптар чыгып жатат. Алардын жалпы бир күндүк чыккан саны 600 миңге жетти бүгүнкү күндө. 600 миңге чейин ушул бет каптарды Кыргызстандан чыгып жатат. Андан сырткары 7 ишканада бүгүнкү күндө коргоочу атайын ошол биздин медицина кызматкерлери же болбосо коронавируска каршы күрөшүп жаткан биздин кызматкерлер кийип жаткан коргонуучу костюмдарды чыгаруучу ишканалардын саны бүгүнкү күндө Кыргызстанда 7ге жетти. Кудай буюрса, бул дагы мен ойлойм жакшы жетишкендик деп, дагы бул бүгүнкү күндөгү биздин мүмкүнчүлүгүбүздүн чет эле, буюрса башка да биздин ишкерлерибиз ушундай иштерге өтө турган болсо, мамлекет тарабынан толук кандуу жардамдарды берип, ошолордун ишканасын тезирээк ишке киргизүүгө мамлекет толук шарт түзүүгө бүгүнкү күндө даяр. Пандемия кырдаалы курчуп кеткен жерлер үчүн мобилдик госпиталдарды уюштуруу маселесин дагы биз азыр иштеп жатабыз. Буга чейин атайын ошол келишимдин негизинде биз Кытай Эл Республикасынан 2 жаңы мобилдик госпиталды алуу планды алып жаткан. Азыркы күндө ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Эгер биз күзгө чейин ошону аракет кылып, мүмкүнчүлүк болуп алып кала турган болсок, бул мобилдик госпиталдардагы кайсыл региондо бизде кырдаал күчөп кете турган болсо, ошол жерге алып барып коюп, ал жерде толук кандуу лабораториясы менен, башка реанимационный койкалары менен, башка койкалары менен толук кандуу болот. Биз аны дагы ошондой колдонууга мүмкүнчүлүк алабыз деп ойлойм. Бунун үстүнөн дагы тиешелүү министрликтер иш жүргүзүп жатышат. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин коргоо комитетинин базасында мындай госпиталдан бирөө бар бүгүнкү күндө. Аймактарда тез жардам унаалары боюнча маселе абдан курч. Ошондуктан кошумча тез жардам унааларын сатып алууга өзүңүздөр билгендей 145 миллион сом акча баягы коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражаттын эсебинен бөлүндү. Буюрса бул боюнча азыр иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Азыр кайсыл маркадагы ошол унааларды алуу маселеси чечилип жатат. Жакынкы аралыкта мен ойлойм бул маселени дагы биз алып, жалпы эсеп менен алганда бир 40-тын тегерегиндеги ошол унааларды биз ушул суммага алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Азыр адистер иштеп жатышат. Мындан сырткары алдын алуучу профилактикалык иш-чаралар күчөтүлөт. Сезондуу курч, респиратордук вирустук инфекция ооруби деп коет, жана сасык тумоо, гриппке каршы эмдөө иштери жүргүзүлөт. Буну биз башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылда абдан катуу мындай контролго алып, абдан бир мындай уюшкандыкта жүргүзүүбүз зарыл экендигин баарыбыз билип турабыз. Себеби дегенде мына ошол күз мезгилинде эгерде кайрадан коронавирус оорусу күчөп кете турган болсо, башка мына адистердин айтканына караганда ошол убактагы күчөгөн сасык тумоо, респиратордук ошо вирустук инфекциялардын келиши менен кошо келип, бир топ биздин жарандарыбыздын ден соолугуна зыян күчтүүрөөк тийиши мүмкүн деген ушундай божомолдор бар. Ошонун негизинде мына вакцинация ишин биз абдан катуу колго алышыбыз керек. Социалдык аярлуу катмар, жакыр жашаган үй бүлөлөр, социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда турган жарандар акысыз мамлекеттин эсебинен эмдөөгө алалы деген биздин планыбыз бар. Ал боюнча
иштери жүрүп жатат. Алар максималдуу ошолор камтылып, ошол мамлекеттин эсебинен бекер вакцинация алууга мүмкүнчүлүк алышат. Сентябрь айында вакцинациялар сатылып алынып келип, ошол иштерди баштайбыз. Эскертип коючу сөз, эмдөө иштери ыктыярдуу жүргүзүлөт. Ошондой эле акылуу вакцинация алам дегендерге дагы уруксат берилип, жана мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошол эле учурда вакциналардын баасы элдин турмушуна ылайыктуу болууга тийиш деген бүгүн шартты айтып атабыз. Биз бул вакцинация иштерин жүргүзүүгө жанагы айткандай эле бардык өзүнүн формасынын жеке менчик же мамлекеттигине карабастан акы төлөп алуу менен вакцинация иштерин жүргүзүүгө, акы төлөө менен жүргүзүүгө биз бардык ошол жеке менчиктагы медициналык кызматтарга ушул уруксат берели деп жатабыз. Алар дагы ушул компанияга катышса болот. Булар менен бирге өкмөт өлкөнүн бүт аймактары боюнча дары-дармектерге жана медициналык буюмдарга болгон жеткиликтүү толук камсыз кылуунун үстүндө иштерди алып барып жатабыз. Жана буну үзгүлтүксүз алып барабыз. Азыркы мезгилде материалдык резервтер фондунун базасында илгери жок болуп кеткен ошол биз коронавируска каршы колдонула турган 39 дарынын түрүнүн базасын же болбосо ошонун мамлекеттик резервин түзүүнүн үстүнө иштеп жатабыз. Азыр сатып алуу иштеринин процедурасы жүрүп жатат. Жакынкы аралыкта дарылар келип, эгерде баягы күнгүнкүдөй ошондой каатчылык, нарыга болгон каатчылык пайда боло турган болсо, тез аранын ичинде бул мамлекеттин эсебинен жоюуга алыныш үчүн ушундай иштерди бүгүнкү күндө уюштуруп жатабыз. Акча каражаты баары даярдалган. Кудай буюрса, жакын күндөр бул маселе дагы чечилет. Социалдык багытка арналган жумуштар боюнча социалдык чөйрө өкмөттүн жана президентибиздин негизги артыкчылыгы болуп келген жана болуп кала берет. Буну баарыбыз бүгүнкү күндөгү шартка байланыштуу иштерден байкап жатабыз деп ойлойм. Бюджеттик татаал кырдаалга карабастан биз авариялык абалда мектептерди оңдоо иштери 20-жылдын аягына чейин бүтүрүүнү камсыздайбыз. Расмий түрдө айтып коелу, кайсы мектептер бүтө турганы боюнча бул негизинен бүгүнкү күндө мына сыртта, башка жакта, мисалы үчүн мына Москва районунда 1-май мектеби 1931 салынып, бүгүнкү күндө жараксыз болуп, ал жердеги окуучулар мына пионер лагеринин имаратында окуп жатышкан. Актала районундагы Аккыя мектеби 275 орундуу, Ашар жолу менен салынып, жараксыз болуп, бул да сыртта окуп жатышкан. Кочкор районундагы Туз мектеби Мүрзөнүн үстүнө салынып калган мектеп экен, бул дагы окуганга болбой калган мектеп. Нарын районундагы Эмгек Тала, Кеңеш айылдарындагы мектептер контейнерде окуп жатышкан. Мына билесиздер, былтыркы жылы ушул боюнча атайын массалык маалымат каражаттарына чыгып, бир топ маселелер козголуп, убактылуу ошол окуп турууга шарттар түзүлгөн болчу. Буну буюрса быйыл биз толук бүтүрүп, нолдон баштап ушуларды берели деп атабыз. Кара Суу районундагы Ак Терек мектеби, бул жерде дагы окуучулар лагерде окуп жүрүшкөн буга чейин. Ноокат районундагы Жаш айылдын мектеби 275 орундуу, Өзгөн районундагы Коңкошук мектеби окуучулар 8 жеке менчик үйлөрдө окуп келишкен. 375 орундуу мектеп курулуп бүтүп жатат бул жерге. Ошондой эле Өзгөн районундагы Кысык Алма мектеби 200 орундуу. Булар буга чейин окуучулар колхоздун конторасында окуп келишкен экен. Кара Бура районундагы Көкдөбө айылдык мектеби, бул жанагы илгерки финский дом деп коет, ошондой конструкция менен салынган мектеп экен, жараксыз болуп калган, аны дагы кайрадан бүткөрүлүп жатат. Талас районунда Нанаев мектеби, бул дагы 450 орундуу чоң мектеп, бул дагы буюрса быйылкы жылы бүткөрүлөт. Булардын баардыгынын акча каражаттары чечилген, тийиштүү кызматтар бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Окуу жылы башталганга чейин бул мектептердин бир тобун бүткөрүүгө аракеттер болот. Негизги план боюнча биз 1-сентябрга бүткөрүшүбүз керек болчу. Бардыгын мен ойлойм, биз бардык болгон аракеттерди жасап, ушул убагында бүткөрүүгө аракет кылабыз. Мына коронавирустун кесепетинен мына 3-4 айга чейин бардык пландалган жумуштар артка кетти. Ошого карабастан биз толук кандуу быйылкы жылдын эсебинен бүтүрүп, ушуларды ишке киргизебиз. Мындан сырткары капиталдык салымдарда башка дагы булактардан жасалып жаткан социалдык объекттер бар, больницалар бар, ооруканалар, ФАПтар, мектептер бар. Алардын бардыгы өзүнүн баягы
планына жараша бүгүнкү күндө иштери жүргүзүлүп жатат. Алар боюнча дагы маалыматтарды беребиз. Кийинки багыттагы иштерибиз ишкердик секторду колдоо жана өлкөнүн финанс системасына туруктуулугун камсыз кылуу, бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоо багытындагы иштер. Бизнести колдоо боюнча кошумча чаралар көрүлбөсө жана экономиканы керектүү финансылык ресурстар менен камсыз кылбасак, экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө өкмөт насыянын негизги суммасы боюнча мөөнөтүн 3 айга узартты. Билесиздер, пролонгация кылып бергенбиз. Биз атайын коронавирус пайда болгон убактан баштап ошол экономиканын бир нече пландарын, экономиканын темпин сактап калуу, ошону кайра жолго салуу боюнча пландары, өкмөттүн кризистик пландары иштелип чыккан. Ошонун негизинде мына 3 айга чейин узартуу берилген. Азыркы шарттарда биз ойлойбуз, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул коронавирустун шартында экономикабыз иштеп жатат. Кээ бир биздин ишкерлерибиз бүгүнкү күндө өтө кыйын акыбалга келип калган учурлар болду. Кээ бир биздин ишканалар бүгүнкү күндө токтоп калган убактар болуп жатат. Ошого байланыштуу биз бул маселени дагы азыр изилдеп жатабыз. Колдон келе турган болсо дагы кандайдыр бир башка жеңилдиктерди карап, буларга бүгүнкү күндө шарттарды түзүүгө, токтоп турган ишканалар иштеп кетүүсүнө, ошондой эле тиешелүү жардамдарды, кредиттерди, финансылык жардамдарды берүүнүн үстүнөн дагы биз ишти токтотпостон үзгүлтүксүз иш жүргүзөбүз. Мындан тышкары бул чара, мына пролонгация маселеси, суммаларды башка дагы бул кредит алгандарга колдонулушу керек. Бул боюнча да азыркы мезгилде иш жүргүзүлүп жатат. Мисалы үчүн мына айтсак, биздин мамлекеттик ипотекалык компаниядан бүгүнкү күндө 4650 адам үй алган. Булар дагы ай сайын төлөй турган төлөмдөрү бар. Бул жерде дагы абдан көп суроолор пайда болуп, мына элдерибизден кайрылуулар келип жатат. Мунун дагы маселеси боюнча азыркы мезгилде өкмөт атайын иш чараларды жүргүзүп жатат. Колдон келсе, мен ойлойм, буларга дагы ушундай эле жардамдарды берүүнүн үстүнөн биз кандайдыр бир иш чараларды жүргүзүүбүз зарыл. Кийинки маселе, өкмөт коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар аркылуу бизнести жеңилдетилген насыялоо программасына 14 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз. Билесиздер, бул иште эң жогорку көзөмөлдө бүгүнкү күндө турат. Бүгүнкү күндө программанын алкагында коммерциялык банктарга ишкердик субъекттерге жеңилдетилген кредит берүү үчүн 4,2 миллиард сом уже бөлүнүп берилди бүгүнкү күндө. Финанс министрлиги тарабынан 2,2 миллиард сом, Улуттук банктын кредиттик аукциондору аркылуу 2 миллиард сом ишкерликти колдоого бөлүндү бүгүнкү күндө. Бул боюнча бүгүнкү күндө 10 коммерциялык банктар ушул программанын алкагында иштеп жатат. Мындан тышкары айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору боюнча 8371 кредит 4,2 миллиард сомго берилди бүгүнкү күндө. Муну менен бирге биз бизнес колдоочу институттардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү боюнча иштер пландалып жатат. Бул боюнча атайын мамлекеттик деңгээлде министрликтерде иштер жүргүзүп жатат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндүн талабына ушул мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү дагы турат деп. Буга чейин айыл чарба техникаларын лизингге берилип келген. 2018 жылы 338, 2019 жылы 341 техника алынса, 2020 жылы 200, бүгүнкү күнгө чейин 2213 даана айыл чарба техникасы алынды. Мунун ичинде 2020 жылы 571,9 миллион сом лизингге бөлүнүп берилди техника алуу үчүн. Техникадан тышкары малдын асылдуулугун жакшыртуу боюнча 2019 жылдан бери жакшы билесиздер. Мына ким мал сатып алам десе, ошолорго дагы мына лизинг тарабынан ушундай лизингге малда сатып алууга мүмкүнчүлүктөр ачылган. Азыр техниканын эмес, ушул малдарды дагы лизингге алууга шарттар түзүлүп, мүмкүнчүлүктөр бар. Бул системаны андан ары дагы өркүндөтөлү деп турабыз. Учурда өнөр жай жабдууларында лизингге берүү боюнча финансылык инструменттер иштелип жатат. Иштеп жаткан банктардын бирин экспорттук, импорттук банкка айландыруу маселеси көптөн бери күн тартибинде турган маселе. Бүгүнкү күндө абдан керек экендиги көрүнүп жатат.
Ал үчүн айрыкча банктардын кредит алууга карата талаптарын жөнөкөйлөтүү багытындагы иштер күчөтүлөт. Жакын аралыкта атайын мамлекеттик банктардын өкүлдөрү Улуттук банктын жетекчиси болуп биз жолго отуруп бул боюнча талкуу жасап, атайын тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндөгү кредит алуудагы болгон көйгөйлөр, жанагы атайын тиешелүү уруксат кагаздарын топтоо маселесиндеги көйгөйлөр, бюрократиялык маселелер, ошолордун баарын жоюу менен, рисктерди эске алуу менен максималдуу түрдө элге жана ишкерлерге кредит алуунун шарттарын жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Тапшырма берилди. Мен ойлойм, жакынкы күндөр биз кайрадан жолугуп, ошол керектүү документтерди топтоо, анан ошол анын мөөнөтүн кыскартуу боюнча маселелерди, тапшырмаларды, сунуштарын алып келе турган болсо, банктардын өкүлдөрү алар иштеп чыгабыз деп айтышты. Ошондо мен ойлойм, бир топ дагы болушунча, мүмкүн болушунча биз ишкерлерибизге, жарандарыбызга кредит алуу маселесиндеги жаралып жаткан көйгөйлөрдү, ооракетчиликтерди төмөндөтүү, азайтуу боюнча бир топ жеңилдейт деп ойлойбуз. Салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу системасын өнүктүрүү маселелери четте калбайт. Толук кандуу ишке ашырылат. Фискалдаштыруу экономиканын бюджетин толтуруунун негизги механизми экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Ошонун эсебинен көмүскө экономикада турган, бюджетке түшпөй жаткан каражаттарды бир топ төмөндөтөт деп ойлойбуз. Кээ бир маселелер боюнча таптакыр ошол көмүскө пайда табууну жокко чыгарат деп ойлойбуз. 2020 жылдын 1-июлунан баштап ишке киргизилген электрондук эсеп фактуралар, виртуалдык кассалык аппараттар бардык май куюучу жайларда мунай заттарын чыгарууну эсепке алуунун автоматташтырылган тутуму иштеп баштады. Бул боюнча иштер дагы күчөтүлөт. 2020 жылдын аягына чейин алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын санариптик идентификациялоо аркылуу милдеттүү түрдө маркировкалоо боюнча электрондук кызматтар ишке киргизилет. Бул 2020 жылдын аягына чейин биздин план боюнча киргизебиз деп турабыз. Мен ойлойм, бул дагы биздин фискалдаштыруу ишинде, экономиканын бюджетти толтуруу маселесинде бир топ жакшы жетишкендиктерди берет деп ойлойбуз. Булардын бардыгы мамлекеттик бажы кызматынын электрондук сервисине жылдын аягына чейин толук кандуу кошулуп, толук кандуу иштеп баштаганга шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Салык жана бажы иштерин башкаруунун өркүндөтүүнүн алкагында иштер. Жеке ишкерлер үчүн салык отчетторунун түрлөрүн кыскартууну жана жөнөкөйлөштүрүлөт. Мамлекеттик салык кызматынын жана социалдык фонддун патенттерин консолидациялоону, аларды аралыктан туруп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Маалымат үчүн айта кетсем, патент системасы менен ыктыярдуу патент жана милдеттүү патент деп экиге бөлүнөт. Январь-февраль айларында 96 миңден ашык киши иштесе, пандемиянын шартында ал 2 эсеге чейин кыскарган. Андан бюджетке түшүүчү каражат да кескин бүгүнкү күндө кыскарып кетти. Айтсам, март айында 58 миң адам патент алса, апрель айында 19.762 гана адам патент алган. 2 эседен да көп төмөндөп кеткен. Бюджетке февраль айында 219 миллион акча каражаты патенттен түшкөн болсо, апрель айында болгону 30 миллион сом түшкөн. Январь айында патенттен 223 миллион сом каражат түшсө, июль айында 136 миллион сом түшүп, 2 эсеге азайып кеткен. Негизги бүгүнкү күндөгү өкмөттөгү экономиканы жандандыруу, ошондой эле коронавируска каршы туруудагы иш-чараларды жүргүзүү боюнча кыскача маалыматтар ушундай. Урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, мындан башка дагы күндөлүк жасалып жаткан иш-чаралар бар. Алардын бардыгын мага чейин дагы, менден кийин дагы министрликтердин деңгээлинде жасалып жаткан иштерди, кээ бир экономиканын тармагында буга чейин иштебей калып туруп калган ишканаларды кайра жандандырып иштетүү маселелери боюнча дагы иштер унутулган жок. Алар дагы жүргүзүлүүдө. Мына 1-2 күндөн кийин буга 5 жылдан бери иштебей турган Кара Балта спирт заводун ишке киргизүү маселеси турат. Толук кандуу бүгүнкү күндө даяр. Ал жерде дагы буйруса иштеп баштаганда 200-300 жумушчу орундары түзүлүп, бүгүнкү күндө бул дагы биздин экономикабызга өзүбүздүн баягы
жардамын, салымын кошот деп ойлойбуз. Алкоголь тарабында бир топ иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Алкоголдук продукцияны өндүрүү, сатуу маселеси боюнча азыркы мезгилде өзүңүздөр билгендей, акыркы мезгилдерде бул акыркы жылдарда 4 эсеге чейин азайып кеткен. Бунун бардыгы бүгүнкү күндө ошол көмүшкөгө өтүп кеткендигинин белгиси деп ойлойбуз. Ошондуктан биз бул маселеге дагы катуу көңүл буруп, ушуга окшогон бүгүнкү күндө иштебей калган, же болбосо көмүшкөдө калган маселелердин бардыгын чыгаруу жолдору менен ошол биздин бюджетибизди кайрадан ордуна келтирип, экономиканы ордуна келтирип, толбой жаткан, бүгүнкү күндө түшпөй жаткан ошо бюджеттин каржы булактарын баарын таап, кайрадан экономиканы пандемияга чейинки шартка чыгаруунун үстүнөн иштейбиз деп мен сиздерге айта аламын. Маалыматым бүттү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Аягында айтчу маселе, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө мына биздин статистика боюнча күндө жаңы оорулардын пайда болушу, анан ооругандардын айыгып чыгышы бир топ жакшырды десек болот. Себеби дегенде анан оорудан айыгып чыккандардын саны күндө табылгандардан 2 эсеге чейин бүгүнкү күндө көп болуп жатат. Бирок жана мен айткандай, шарт дагы эле оор, кырдаал оор. Бүгүнкү күндө биз жакшы болуп калды деп бардык буга чейинки мына кырдаал башталгандагы карманып, кээ бир мына Бишкек шаарынан эле байкасаңыздар, элдин баары маска тагынып, анан кийин көчөгө көп чыкпай, көчөдө элдин саны суюлуп, ушундай акыбалдар түзүлүп, бардыгы кармана баштады эле. Акыркы бир жумадан бери карап отурсак, кайрадан дагы ошол шарттар жакшы кармалбай атканы байкалып атат. Бул эмнеге алып келет? Бул кайра эле ошол оорунун күчөп, оорунун жугушу дагы жогорку деңгээлге чыгып кетишине шарт түзүп жатат деп адистердин айтуусу боюнча. Ошондуктан мен, урматтуу мекендештер, бул Бишкек шаарында эле эмес, бардык республиканын аймагында бүгүнкү күндө дагы чыдап, санитардык эпидемиологиялык шарттарды, эрежелердин баарын толук кандуу сактап, баягы өзүн өзү баягы дистанциядаштыруу боюнча, же болбосо арылануу боюнча ошол маселелерди четке какпастан бүгүнкү күндө бошомдотпой ишти алып барышыбыз керек. Мамлекеттик органдар толук кандуу, буга чейин кандай шарттарда иштеп келсе, ошондой эле шартта күчөтүлгөн режимде иштейт. Элибизден, жарандарыбыздан сурана турган маселе, сиздерден бир гана нерсе, санитардык, гигиеналык, эпидемиологиялык нормаларды сактап бериңиздер. Буюрса, биз баарыбыз бирге бул ооруну жеңип, буюрса мурунку шарттагы акыбалга келгенге баардык күч аракетибизди жумшайбыз жана ишенебиз ага. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронхотбек Айчичтин социалдык стабилдүүлүктү, экономикалык туруктуулукту камсыздоо жана калктын кирештерин колдоо боюнча өкмөттүн чаралары тууралуу брифингине күбө болдуңуздар. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат.